Масвин Абдулдаевич, Нурбек Такабаевич, мыйзамды колдойбуз, мыйзам керек. Бул боюнча могу жерде мен токтолбой эле коеюн, ичиндеги жана салыштырмалуу таблицаны сиздер киргизип аткан өзгөртүүлөр, толуктоолоргочу бул жерде көп эле жанагылар бар экен да, толуктоочу кездер. Ага токтолбой, могу жерде көйгөйлүү жанагыларына карап тургандан биз ошого карата өзүбүздүн жанагыларды берсек да, толуктоо сунуштарыбыздычы. Бул жерде эмне үчүн дегенде бир жер түшүнүксүз болуп атат. Жанагы могу учет ким алып барат? Ички сырткы миграциянын. Негизи келген миграциянын баасы ГРСке жүктөлгөн. ГРСке жүктөлгөн. Алар учетка алышат. Эгерде ошол учетка алгандан кийин мыйзам бузуулар болсо, анда биз деген ошолорго чара көрөбүз. Чыгарып жиберүү милдети бул сотко жүктөлгөн. Сот чечими менен гана биз чет өлкөлүк жарандарды кайра келген мамлекетине чыгарып жиберебиз. Анан кийинки көйгөйдө могу жерде финансирование деген жагычы могу чыгарып берүү жөнүндөгү чыгарымдарды каржылоо булактары көрсөтүлбөптүр да, кайсыл жактан болот ошол? Каржылоо булактары көргөзүлгөн. Бул негизинен ошо келген жарандардын өзүнүн күчү менен, андан кийин ошо жарандарды чакырган юридикалык мекемелердин күчү менен, эгерде аларда жок болсо, анда биздин мамлекеттин МВДнын системасынын акчасына бөлүнгөн акчанын негизинде чыгарып жиберебиз. Эмне үчүн дегенде могу жерде сиздер азыр 3-чүдө карайбыз да, сиздердин бюджеттечи. Ошол жерде жок да. Эми мисалы сиз деле биз деле кепилдик бере албайбыз да. Могу оперативдик жанагы кандай болуп кетишине, мисалы эле ошол эле Афганистанда кырдаал боюнча, Пакистанда кырдаал кандай өзгөрүп кетишин жазкызын, ошондой эле Украина менен Россиянын ортосунда кырдаал кайсыл жакка кетип калат, биз кепилдик бере албайбыз да. А сиздердин финансированиеңиздерди 3-чү вопросто ушул жана чыгаша булактары жок да, көрсөтүлбөптүр. Эмне үчүн дегенде эсиңизде болсо керек, Афганистанда кырдаал өзгөргөндө Кыргызстанга 200 миңден ашык жанагылар жарандар келген да. Тажикстан аркылуу 150 дейт, ал жагы менен болуп отур 200гө жакын келген. Андан сырткары 300дөн ашык жарандар Шри-Ланкадан келген, Вьетнамдан келген, Бангладештен ушундайлар келип, бирде алардын посольствосу да жок болуп, Вьетнамдын эле Орто Азия боюнча посольствосу Ташкентте экен, ал жака алып баруу булактары, каржылоо булактары чечилбестен, кайсы мамлекеттен кийин сот чыгарып берген чечимди, кайсы мамлекеттен кирсе ошол мамлекетке выдворение кылгыла, чыгарткыла депчи. Анда жасай албастан биз МВД менен автобуска салып барып дегенде мындай канча деген башаламандык болгон да. Могу приемник распределитель толуп калган да ошондочу. Акча каржы булактары чечилбеген жана ошондой көйгөйгө могу кырдаал өзгөрүп кетсе кептелип калбайбызбы деген суроо да. Рахмат Алишер боюнча азыркы кезде деген быйылкы жылдары деген ошол мамлекеттин эсебинен чыгарып жүргөн факттар жок. Өзү баардык жарандар өзүнүн күчтөрү менен чыгып кетип атат келген чечим чыгарылгандан кийин. Эми андай азыркы кезде ошо приоритетный бизге кете турган расходдор боюнча биздин финанс чаралык кызматыбыз аны аткарууга даяр. Өтө эле масса түрдө келип баштаса, анда деген кошумча каражат сурап тура келет. Аны деген ошол кырдаалга жараша биз аны аракеттерди көрөбүз. Кийинки жана суроодо могу жерде көрсөтүлбөптүр да. Бул жерде жанагындай эле стандартный беркиде келгендер боюнча жазылыптыр да, мыйзамча. Мисалы азыр көрүп атабыз да, саясий мотив менен келгендер болуп калышы мүмкүн. Политический жанагы убежище деп коебуз го. Ушундайлар менен. Андан сырткары азыр көрүп атабыз, жанагы Россия жарандары жана башка жарандар ондай жанагы мобилизация эткенден кийин башкадан кийин жанагы болуп атат да. Бизден качкындарды, беженцы деп сурап атат да. Ушуларга биз эртең жарандыкты бергенден кийин, же болбосо могу беженец деп, качкын деп жана макамды бергенден кийин, жанагы саясий качып жүргөндөргө жанагы макам бергенден кийин эки жактуу, үч жактуу жанагыларга кандай болуп калат? Ташбаевич, бул ар бир факт боюнча соттук процесстер жүрөт. Соттун чечими менен гана булар кайра чыгарып жүргө болот деген. Калганда өзүңүз билесиз. Нурбек Такабаевич, жана чыгарып берген жер эмес. Мен жерден биз мисалы макамды суранып келип атат да, бул жерде только берке миграция эмес, беженецтер боюнча да бар да бул жерде мыйзамда. Беженецтер боюнча келди, мисалы качып келди. Ошол биз жана ушул мыйзамдын негинде макам бердик, качкын дегенчи беженец. Эртең эле ошол киши Россияныкын же Украинадан же башка мамлекеттен бергиле бизге десе эмне болуп калат? Дегенде да ошо берүү маселеси дагы соттун чечими менен аткарылат да. Берүү маселеси башка мамлекетке
баягы жарандарды берүү маселеси да ошондой чечилет. Макам берилгенден кийин алар эгер макамына деген бизден деген отказ бериле турган болсо, официально отказ берилип макам алган укугу жок дегенден кийин гана биз чечип чыгара алабыз. Просто ушулардын мыйзамда көрсөтүлүп атат, тактоо токтоп коебуз. Рахмат.